Assalamu alaikum урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу бизнесмендер, ишкерлер же шаардын ызычуусунан тажаган инсандар, катталуучулар. Балким араңыздарда ошондой инсандар болушу мүмкүн. Бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарылышында эс алууга өтө сонун жер, же болбосо мал чарбачылыгы менен алектенем десеңиздер, бизнес жолуңуздарды түптөп өнүктүрөм десеңиздер, анда ушул жерди сиздерге сунуштамакчымын. Азыркы учурда 20 соту жетилкесинде жайгашкан бактарак 3 бөлмөлүү үй жана өтө чоң сарай сатка коюлду. Бул жагы жайыт. Мал чарбачылыгы менен алектенгенге өтө ыңгайлуу жер. Урматтуулар, бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Ушундай шаардын четинен жер үй, дача сымал эс алууга өтө мыкты жер издеп жаткандар болсо, анда бул видеону аягына чейин күзөтүп, шилтемени жөнөтүп коюуну суранабыз. Аларга WhatsApp аркылуу жөнөтүп коюңуздар. Эми бардык маалыматты берүүнүн алдында сиздерге көчө тараптан келүү жолдоруну бүт бардык маалыматтарды берели, даректерин айталы, андан кийин сөзүбүздү баштайбыз. Биз турган жер Ош шаарынын түштүк аймагы, Акбура дарыясынын башталышы, Даңгы деп коебуз. Эл оозунда айтылган дарек. Ошо Даңгынын батыш тарабындагы Горная Поляна участогунда турабыз. Бул жерде 8-көчө. Наркы тарапта 9-көчө. 2 көчө менен дагы келсеңиздер болот. Бул үй, жер 2 көчөнү бириктирип турат. Наркы тарабында дагы дарбаза бар. Биз анда даректерди айталы, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Жанатан бери айтып жаткан жакшы жерге келүү жолдорун сиздерге тартып көрсөтөйүн. Шаар тараптан келген болсоңуздар, түз эле ушу Төлөйкөн тарапка бурулуп, асфальт көчө менен түз чыгып бара бересиздер. Шаарга караган аймак достор, өзүңүздөр жакшы билесиздер, кече жакын деле соп-сонун кылып теп-тегиз асфальт көчөнү куруп коюшту. Түз бара беребиз достор. Азыркы учурда Ош шаарынын түштүк тарабында Акбура дарыясынын боюнда турам, баш тарабында. Эми сиздер Мамакеев санаториясынан өтүп түз келе бересиздер асфальт жол менен. Келсеңиздер, бул жол 2-ге бөлүнөт. Сиздер оң жакка бурулуп туруп, ушу дөңсөөгө айланып чыгып келе бересиздер. Бул Горная Поляна, азыркы аталышы Эдельвейс. Эми сиздер түз киресиздер, бул 1-көчө. А сиздер 2-көчөдөн бурулуп түз барсаңыздар, ошол жерден 8-көчөнүн алдынан туруп сиздерге даректерин видео аркылуу айтып көрсөтөмүн. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келе бересиздер. Бул жерде трансформатор бар. Андан бир аз эле өтсөңүздөр 8-көчө деген жазууну көрөсүздөр. Ушул мен көрсөткөн жол менен 300 метрдей жогору чыгып барсаңыздар, ошол жерден толук маалыматты берүүнү улантабыз. 8-көчө менен түз келе бересиздер. Келсеңиздер, мына ушул жашыл заборлуу көк боз дарбаза, айланасы песка блоктор менен тосулган жерге келесиздер. Анда ээс менин жанымда жер, үй, сарай боюнча кенен маалыматтарды бермекчибиз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам, куш келипсиздер. Амансызбы? Аллага шүгүр. Не сол иштер жакшыбы? Өтө сонун жерден жер алып, өзүңүз иштеп жашап жаткан экенсиз. Не себеп болду сатканыңызга? Себеп бир бизнестер бар, ошо бизнестерге кичине тыйын жетпей, сатууга мажбур болдубуз. Бирок өтө сонун жер экен. Аябай жакшы жерде. Панорама экен, Эки этаж үй сала турган болсоңуз, урматтуу достор, шаарды бийиктиктен карап көз салып турасыздар да, өтө сонун. Баягы жаңы жылдар салют атылат го, жаңы жылда. Ушул жерден тамаша кылсаңыздар сонун да. Сулайман тоодо туруп тамаша кылгандай эле болосуздар. Анан эми бул жагы кенен жайыт экен, мал чарбачылыгына дагы жакшы шарттар түзүлүптүр. Сарайды жаңыдан салдыңызбы? Салынган, жаңыладым кайрадан. 2 этаж кылып жаңыладым. Айланылар тосын. Бул жерге келмей 5 жыл болду. Ошо 5 жылдан бери жакшы, Аллага шүгүр, жакшы, аябай сонун жер, эс ала турган жер. Суу светтери бүт бардыгы келиптир. Бар. Суу кампасы, суу башы, мына суу башы турат. Бул жерде башы болгончо суу башы бол дейт. Эл башы болгончо суу башы бол дейт. Туура. Анан эми көрүүчүлөрдү зериктирбей, сразу эле мына ушул үйдү тааныштыралы, андан кийин мына ушул бутубузду кайра кийип, сарай боюнча маалымат берели. Макул, кириңиздер. Бул үйүңүз канча бөлмөлүү дедиңиз эле? 3 бөлмөлүү. 3 бөлмөлүү. Баары шарты бар. Жакшы кана. Бисмилла. Бул жер кире бериш бут чечмей жер экен. 2 терезеси бар. Бурун эшиктери кадалыптыр, мына темир буромдолгон эшик. Бул жактан ичкери кирип келсек, бул жер холл окшойт. Ооба, холл. Холл достор, мына караңыздар. Тамактан болсо болот. Бул жерде баягы ремонттор дагы кече жакын эле болгондой. Жакчаңгы.
Жакшы. Жакшы сакталган өзүчө. Жакшы карайбыз. Оң жактан баштап берели анда. Оң жакка бурула турган болсоңуздар, бул жер конок бөлмөсү экен, Конок бөлмөсү. Конок бөлмөсү 20-30 коногуңуздар келсе, ушул бөлмөдөн тосуп узата бересиздер. Топлый пол болгон окшойт. Тетигинде көрүп калдым. Топлый пол экен. Софиттер жанык. Бул жерде люстранын орду каралган, телевизорлор бар экен. Мына отоплениясы бар экен достор. Караңыздар. Топка бар экен да, Бул жакта. Печкасы. Ооба. Ушу эки терезенин орду мына ушундай астында батареялары орун алыптыр достор. Анан могул дивандар калабы кетеби, кандай болот? Баары калат, баары. Баары кирип эле жашай берет экен да. Жашайт. Кийим кечебизди алабыз. Идише, көрпө төшөгүңүздөрдү алып кетесиз, болду. Видео көзөмөлү бар. Видео көзөмөлү бар экен. Жакшы. Андан кийинки бул экинчи холл деп койсок дагы болот. Бул жерде эмеректер бар экен. Кийим кечеңиздерди ушул жака саласыздар гарнитурга. Бул жака бурулсак, бул жерде Аристон орун алыптыр, унитаз, колу бет жуучу раковина, душ бөлмөсү мынакей, душевой кабина. Жакшы. Шаардагыдай шарттар түзүлүптүр да, аке. Ооба, баары шарты бар. Анан бул жагы кандай бөлмө болуп калды? Детский үй, ата-энелер уктоочу бөлмөбү? Ата-энелер уктоочу бөлмө. Ата-энелер уктоочу бөлмө. Чакан экен. Сүрүлөт. Диван деле болот. Сүрүп койсо спальня болуп калат. Жакшы. Бул дагы калат. Батарейкалар бар, баары көмүр таштайт. Жакшы, мына. Көрдүңүздөрбү? Батарейкаларга ошо отоплениянын түтүкчөлөрү бардык. Батарейка бар. Көрсөтүп коелу, достор, мына. Бул жакта бар экен. Пластик каражаттарынан айнек терезелер орнотулган. Анан эми коопсуздук үчүн мына ушундай темир решеткалары орун алыптыр. Моющая бойлор, потолоктор гипсокартон менен жасалгаланган. Жакшы. Өтө сонун. Эшиктер дагы мына ушундай бышык, сапаттуу эшиктер экен. Андан кийинки бул тарабына кирсек, ашканасы, жеңилерибиздин офиси десек дагы болот. Бул жерде мына топка, печка. Айткан паровой ушул аябай жакшы да, тамак жасаса болот, ток менен иштесе болот. Ток менен дагы, көмүр менен дагы иштейт. Баары менен иштейт. Жакшы. Газы бар. Газ, фильтр суу. Анча шаардагы немелер дагы койдук эле. Өчүрүп турганбыз. Азыр эми кыш болгондугуна байланыштуу. Жакшы, Аристондор бар. Баары шарт бар. Кирип жашайт. Түшүнүктүү. Жакшы. Өтө сонун. Анан эми урматтуу достор, бул кире бериш жерлерине дагы жылуулук кирген. Аны дагы баса белгилеп айтып өтөлү. Эми сарай боюнча маалымат берели. Эми каалагандай кылып, мисалы өзүңүздөр келип деле эс алганча жашасаңыздар болот экен. Кышында кыштап дегендей. Бул жак шебендерди төгүп коюпсуздар. Шебендер төгүлгөн. Мына тапчан аябайсан. Олтуруп карасаң, природа баары көрүнөт. Тапчан бар. Нар жагында контейнер бар экен. Контейнер запас суу болгон. Азыр мына бачок барды, жана септик кылганбыз. Септиги бар. Суу кампасы бар, баары бар. Гүлдөр бар экен. Бул жак өзүнчө тосулуптур, бактарак жагы. Жанагындай бодомалдар, кой эчкилерден оолак тосмолору бар, эшиги бар. Бул жерде өрүк бар экен, гилас, шабдалы көчөттөрү орун алыптыр. 40 көчөт. Бир ошо банан жок, калган баары бар да. Жакшы. Өтө сонун. Алманын түрү, шабдалынын түрү, гиластын түрү бар экен. Мына алмалардын түрү, кокон гилас, шабдолу деле отборныйдан. Жакшы. Бүт чегералар такталыптыр, айланасы бүт тосулуптур, Баары тосулган айланасы. Суулар келет экен. Могул түтүкчөлөр аркылуу. Ушул жерден өткөн суучу. Жакшы. Айтпадым жана суу башчы деп. Бул жактан түз дарбазадан 9-көчөгө чыгып кетет экенбиз, 9-көчөгө чыгат. Ошол жагынан бир катар көрсөтөлү эми. Ушунча болуп калды. Бул бактарды канча бир 7-8 жыл болуп калган окшойт. 4-5 жыл. 5 жыл болду. 5 жыл. Мен келгенде 5 жыл болуп калды. Ошо менен мурда тиккен экен, мен дагы жаңыладым да мунучу. Өстүрүп. Сонун, бул жагында картошка, сабыз, помидор, бадырың эге турган жерлер бар экен. Бош. Азыр эми көчөттөр дагы өтө күчүнө кирген убакыт экен. Өмөсүн бере турган убакыт. Бул 9-көчө, 9-көчө. 9-көчө. Бул жагы Кенен жайыт. Мал келдерди, майда мал, бодомалдарды ушул жерден киргизе берет. Сарайыңыздын узунтурасы канча болду? 5,5 га 60. 5,5 га 60. Мына видео байкоо бар, баары. Столбады көрүп атасызбы? Ой, бул столбага жайгаштырып койгонсузбу? Столбада. 8 видео камера бар.
8 жерде. 8 жерде. Телефондан карап отурасыз. Телефондан карап эле отура берет. Шаарда турган болсо. Өтө жакшы достор. Эми бул жер ошо видео байкоодо карап турганга ыңгайлуу, коопсуздук эрежелери бүт бардыгы сакталыптыр. Светтер бар, жанык. О, канча коюп атат эми бул жерге? Бул жерге 200 батса керек. 200 батат. 150ге чейин батты. 200 батса болот экен мен. Жакшы. Акурлары бар экен, бүт бардык шарттары бар. Жогоруга пресс бастык. Канча батты эми? Бизге 1,5 миң пресс батты. 5 миңге расчет алынган да. 5 миңге. 5 миңге. Андан дагы көп батчуда экен. 5 миң батат. Жакшы. 1,5 1 жетин эле калып кетти. Сонун. Алаңыздар, ошол тамдын башына эки жерге ушундай чоң эшиктер орнотулуптур. Бул жагында суу кампабы? Малдарга. Мына мал, бодо малдарга. Бодо малдарга. Суу кампа. Анан бекер суу да булчу. Тандыры бар экен. Тандыр бар, жаңы. Сонун. Бул навес. Бул жак навес. Каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот экен. Андан сырткары бул жагына өтүп кирсеңиздер. Мына достор, караңыздар. Бул жер эми толук ишке кириле элек, бирок даяр болуп калган. Бодо мал бакканы. Бодо мал. Акурларын эле кылсаңыздар болду. Бул жак козукана. Козуканасы. Жакшы, бул дагы кенен экен. Жакшы шарттар түзүлүптүр. Бул дальше жанагы биз көрсөткөн жагы. Бир жаңсыздык ой бакканы жакшы да. Өтө сонун. Ой, урматтуулар, мал чарбачылыгына кызыккан инсандар мына ушундай шаардын четинен жер издегендер түп-түз келе бериңиздер достор. Жер алып, сарай салып, үй салганга чейин дагы бир 5-6 жыл убактыңыздар кетип калышы мүмкүн. Даяр ушул жерде алып иштесеңиздер дагы болот. Эми баасын канча деп атасыз? Баасыны $88,000. $88,000. Келишебиз да. Кеми болот албетте. Кеми болот. Анан алмашуу жолдору, бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралганбы? Жок. Ошо нак акча керек болуп. Накталай акчага сатылат. Бул жагы тоок кепе. Жемкана. Жемкана. Сыртка жаткана. Бул сыртка жаткана. Склад бар. Четинде жана склад. Мына ушул эшик склад экен достор. Каалагандай буюмтайыңыздарды кетмен күрөк ошол жерге жайгаштыра бересиздер. Бул жерде дагы бир фундамент болгон экен да. Бул мурунку хозяин ошо суу бачок койгон экен. Суу бачоктуку. Мен как положено кылып эле бул жака суу кампа кылдым. Бул бизнеси ыңгайлуу. Мен ошо эс алып борбору кылыш керек эле бул жергечи. Эми ошо сатууга туура келип атат. Суу кеңири. Бар экен. Суу мына жерде түз мына ушул турба ушул жердин өзүнөн айланып чыгып кетет экен да. Ошондой. Эми фонтан уюштуруп койсоңуздар дагы боло берет экен. Бул жерде суу кампа канча тонналык? 10 тонна. 10 тонна. Кеңири жетет деңиз, Кеңири жетет. Бул үйдүн дагы чатырлары жаңыланыптыр, бүт бардыгы жакшы экен. Эми кирип эле жашай турган шартта, урматтуу достор. Шаарды көрдүңүздөр, шаарды ушул жерден тамаша кыла бересиздер. Урматтуулар, $88,000 бааланды. Кеми болот албетте, алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралган эмес. Накталай акчага сатылат, суу светтери келген. 8 жерде камера байкоолору орун алыптыр. Бул жактан дагы мына ушул столбага дагы орнотупсуз да? Бул столбада үйдүн иштеринде бар. Жакшы. Бүт бардыгы каралган. Панорамный жакшы жер. Эки этаж үй салсаңыздар, укмуш көрүнөт да шаар. Эми бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Алыңыздар, бизнесиңиздерди түптөңүздөр, агарыңыздар, көгөрүңүздөр, бактылуу жашаңыздар. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Насип кылсын сиздерге. Сатылып кетсин, Рахмат. Биз чыгарылышты жыйынтыктадык. Насип кылсын.